Анан бизди душман кылып, мандатын алгыла, өлтүргүлө, кыйгыла, кескиле деп көп окуган эмес. Мен терең түшүнүп атам, кыргыз тили бизге керек. Биз ошол кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек. Биринчиден кыргыз элинен ошол убакыттын тардыгына пайдаланып, эгер көңүлүн ууртуп алсам, өзүмдү өзүм түшүндүрө албасам, бунун баардыгы өзүмдөн кеткен, кечирим сурайм биринчиден. Бир саясатчы айтмакчы, муну көрүш керек эле, муну көрдүк. Урматтуу Чолпон айым, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, коллегалар. Өткөн жыйындагы убакыттын тардыгынан кыргыз тилине болгон элдин арасында талкуудан кийин көптөгөн сын пикирлер айтылды, убакыттар болчу. Биринчиден кыргыз элинен ошол убакыттын тардыгына пайдаланып, эгер көңүлүн ууртуп алсам, өзүмдү өзүм түшүндүрө албасам, бунун баардыгы өзүмдөн кеткен, кечирим сурайм биринчиден. Экинчиден бир саясатчы айтмакчы, муну көрүш керек эле, муну көрдүк. Элдин талкуусун көрдүк. Биз кыргыз тил мыйзамын былтыр кабыл алып келгенбиз, конституциялык мыйзамды. Ал жерде баары өтүп, ошондо биз айтканбыз. Бул мыйзамга түзөтүп, жакшынакай түзөтүүлөрдү алып жүрүп отуруп, бул мындай идеальный бир мыйзам алып келебиз деп. Бул 7-чи чакырылыштын эң жогорку, эң жакшы кабыл алган мыйзамдардын бири болчу. Бул мыйзам эмне үчүн биз каршы чыктык? Мен эмне үчүн каршы чыктым? Биринчиден, эгер бул мыйзам азыркы түрүндө кабыл алса, жогорку кеңештин депутаттарын албаганда жогорку кеңештин аппараты, прокурорлор жана тергөөчүлөр, министрлер, аткаруу бийлик органдарынын жетекчилери, Конституциялык сот жана соттор, Улуттук банк, укук коргоо, МВД, ГКМБ, адвокаттар, нотариустар дегеле мамлекеттик башкаруу системасынын баардыгы кабинет министринин чечимдерин билген деңгээлде болуш керек болчу. Бул эмне дегендик? Бул С1 дегендик. С1ди баары өтө албайт. Даяр эмеспиз. Мыйзам былтыр кабыл алынган, Кудай буйруса акырындан 27-чи жылга чейинки, мына бул жерде жазылып турат, кыргыз тилинин комиссиясынын өзүнүн мыйзамдары негизинде 27 жылга чейин баарын басып өтүшүбүз керек. Ушул органда иштегендердин баары ушул С1ди өтөт деген ким кепилдик бере алат? Бере албайсыңар. 50%-нен көбү бере албайт бул экзаменди. Мен ыр жазган, поэзия жазган адам катары, кыргыз тилин ташып жүргөн адам катары мен араң өткөм С1ден. Ошон үчүн мамлекеттик органда бул жагынан хаос жаралышы мүмкүн болчу. Кадрлардын баары кетет, ошол жакта иштеп жүргөн. Көбү бере албайт. Бул биринчиден. Экинчиден, мектептердеги бул мыйзамдарда мыйзам баарына текшештейт. Мектептеги эки түр кыргыз тилин биз экзамен беребиз. Бирөө орус тилдүү мектептерде, бирөө кыргыз тилдүү мектептерде. Орус тилдүү мектептерде 700 миңге жакын бала эгер экзаменден өтө албай калса, жеке жактарга 5 миң сом айыппул, юридикалык жактарга 17 миң сом айыппул салынмак. Эртең жеке жак деген ким бул? Ата-эне бала. Юридикалык жактар деген ким бул? Мектеп менен Минобразование. Өзүбүз айыппул салабызбы? Еще класстан көчпөй калса, 50 балалык бир класстан бир класска көчпөй эмдиги жылы калса 100 бала болот. Муну көтөрө алабы? Көтөрө албайт. Биз ушуну айтканбыз. Анан бизди душман кылып, мандатын алгыла, өлтүргүлө, кыйгыла, кескиле деп көп окуган эмес. Мен терең түшүнүп атам, кыргыз тили бизге керек. Биз ошол кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек. Бирок ошол эле убакта биз башка өлкөлөрдү албай эле коелу, Россияны албай эле коелу, башка өлкөлөрдөгүлөрдү бизге каршы кылып аткандардын, Казакстан, Өзбекстан мисалы көп примерлерди келтирип атпайбы? Алардын өзүлөрүнүн мыйзамдары бар. Биз аларга карашыбыз керек. Биз өзүбүздү карашыбыз керек. Бир кыргыз, Айкөл, Меймандос канча улуттарды чогуу бир тууганча карап келатабыз. Канча улуттар менен чогуу жашап келатабыз. Булардын баарын биз карашыбыз керек. Булар биздин мойнубуздагы парыз. Улуттун уңгусун түзгөн, өлкөнүн уңгусун түзгөн улут катары, ушул жерибиз катары кыргыздар биз муну кылышыбыз керек. Бул Чолпон айына айтып, башында айтып кете турган нерсебиз. Биз кыргыз элинин душманы эмеспиз. Биз кыргыз тилинин душманы эмеспиз. Биз өлкөбүз алдыга жылып кетсин деп атабыз. Биз жалгызбыз, биз бири-бирибизди колдоп, өзүбүз көтөрбөсөк, бизге эч ким жардам бербейт. Ошон үчүн алдыда боло турган бейтарап ызычууларды 3 революция кылдык. Эмнеге келдик? Эчтекеге келген жокпуз. Улам бир жактан коркунучтар болуп отуруп. Ошон үчүн бул жагынан дагы коркунуч болбосун дегенде неме
bir sunuş. Эми biz Kırgız Dil Komissiyası menen Çolpan Aliyin'de ökmöt menen iştep biz 2 sunuş berdik, 6 sunuş berdik. Oşonun içinen eң негизгиси депутаттар кыргыз тилин билиш керекпи дегенге кабинет министрликтин чечимдеринин деңгээлинде кыргыз тилин деген ал деңгээлде эч ким биле албайт деп атабыз. Кээ бир гана мындай Кыргызстан жарымы гана билбесе, даже кашкасы биле албайт. Ошон үчүн кыргыз тилин билген деген сунушту киргиздик биз. Daha депутаттар тилди билиш керек, бирок буякта жазылгандай 28 жылга чейин А1, Б1, Б2, С1 мен жаңылышып калышым мүмкүн. Ошол кыргыз тилин айтып түшүндүрө билген деңгээлде билиш керек деп сунуш киргизип атабыз. Муну Кыргыз Тил комиссиясынын төрагасы да чоң рахмат, өкмөткө да чоң рахмат. Муну кабыл алдык, бир чечимге келдик. Мелис мырза, сизге чоң рахмат. Экинчиси, биз мектептерде жанакы айып пулду да алып салдык Чолпон Алыйына. Биз дедик ки, жеке жарандарга жана 5000 көргөзгүчтү салбайлы, 17 көргөзгүчтү салбайлы. Эми сиздерге сунуш кылып атабыз да алып салдыр эмес, кечирим сурайм. Сиздер колдоп берсеңиздер, палата колдоп берсе, кичине сунушта болчу. Ошол жерден биз айттык, биз урматтуу депутаттар, жеке жактар дегенге эмне кылабыз? Биз үйрөтпөйбүзбү 27-28 жылга чейин? Акырындан үйрөтүп албайлыбы балдарды окутуп? Жеке жакка айып салып, бияктагы айып, бардык нерселерге айып штраф сала беребизби? Бүтүп калдым Чолпон Алыйын. Ошон үчүн ошону алып салдык дагы силерге сунуш берип атабыз. 170 көргөзгүчтү жеке жактар эмес юридикалык жактарга калтырып эле биринчи эскертүү берет. Андан кийин бир жылдан эгер ошол неме болбосо, ишке ашпаса, анда ошону кайра Кудай буйруса, анда айыппул салынат деп өкмөт менен Тил комиссиясы менен биз сунуш алып келип атабыз. Урматтуу депутаттар, колдоп берип койсоңуздар, дагы бир жолу айтып атабыз. Биз кыргыз тилинин душманы эмеспиз. Кыргыз тили өнүгүшү керек, мамлекеттик өзүбүздүн тилибиз менен сүйлөшүбүз керек. Бирок ошол эле убакта башка улутту дагы карап, колдоп, алар менен акырын достук мамиледе алдыга жылып, бир 27-28 жылга чейин үйрөтүп алышыбыз керек. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат. Чолпон Алыйына ушул менин сунуштарымды колдоп берип коюңуздар суранам. Рахмат.